Assalamu алейкум, туғандар, қандайсыздар? Мына жаңағы ат бойынша, Эхсанға берілген ат бойынша ат сатылды. Чалып сұрағандар ошо 180 ушундайдан сурашты. 3-4. Эми аларды деле түшүнүш керек, бул аманат нерсени. Мен мынтип айттым да, бул 200 000 сомдук ат. Эми мен ошонун үстүнө саткан аракет кылайын, болушунча тез саткан аракет кылайын. Бирок ылдыйына билбейм, аманат нерсени эл дагы туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Жантура арзан сатып берди деп. Ошого сабыр кылып тургула. Эгер эч ким сурабаса, по-любому бирөөңөргө беришибиз керек. Потому что буну кармап отура берген менен толк жок да. Ат ээси каалаган сен аңа сат деп айткан. Анан ол жака деле акча керек да. Болушунча тез. Анан мен бөлөм чалып калды Россиядан. О атты Эхсанга берип туруп кандай ат экен? Өзү көптөн бери ат сурайт. Ушул атты ал дедим. Линиясы дагы бар, арзан дагы. Эң жакшысы жагы акчаң Эхсанга кетет дедим Морозунун күнүндө. Десем канча берип атат, канчага сатасыңар дедиле. Мен сен туганымсың, сага кымбатыраак сатам десем кичине капа болду өзү. Анан эми айттым да, Жантөре өзүнүн бөлөсүнө мынчага берип коюптур деген сөздү көтөрө албайм дедим. Башкасына деле 200дөн ылдыйга сатышка аракет кылбайм дедим. Өйдөсүнө саткан аракет кылам. Десем, кандай совет бересиз атка дедиле. Ат жакшы дедим. Любой жагынан жакшы ат. Десем, болду анда 200ге мен алайын дедиле. Боптур ал дедим. Ошентип барака бүттү, ат сатылды. Куда кааласа мына кечинде акчаны алып келишет. Мына ошондо акча колго тийсе, буйруса эң биринчи ишим акчаны кайра ээсине апарып, ээсинин жанында ошол биздин ороп аткан Хамза энибиздин шотуна которуп коюш. Алла разы болсун. Ушул видеону ким көрүп, лайк басып, жанагы атты ошого ким колдоо көрсөтүп, лайк баскан болсо, мына ошолор дагы соопко илешип калды деп ойлойм. Ассаламу алейкум.